Assalamu alaikum dostlar, катталчылар, жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр. Мына ушинтип Нокендин Карабулак айылындабыз. Жаныш балбандын бир тууган энеси Талант акебиздин жанында турабыз. Анда эмесе мына Талант акеден ушул ат сатууга коюлуп атат. Ушул маалыматтын алып бергени жетип келдик. Талант ака кандайсыз, тынчсызбы? Жакшы. Катуураак сүйлөйбүз, Анда эмесе кыска нуска бул аттын маалыматын баштадык. Аттын биринчи эле линиясынан баштайлы. Бул кайсы аттын балдарынан? Чекер улук Кашкаттын баласы. Көк аттын баласы. Кашкаттын эмес, небереси болот. Небереси. Өзүнүн аттан чыккан, өзүнүн кол бала. Ошондо бу Хаймосунун баласы. Хаймосунун баласы. Үйдө турат ошо кол бала. Айгыры бар. Булакада эми үйгө татат. Мына чалгы учасы болуп, айгырга жүргөн. Үйдөн кичине декеле салды, ошондон бери турат бул. Мен баспай кетип калгандан бери эч ким минбедим. Башка аттар даяр болчу. Ушул саат турганы ушул. Эл көрүшүбүз. Жеңилирээк кылып бересиз. Бою канча чыгат ака? Бой 1.56. 1.56. Көп улакка чабылган эмес? Жок. Ошо тамай чабылбады. Бир экеле салынды. Ат көп үчүн бизде бул ат турду. Ат көптүгүнөн туруп калды. Аз деле бар, үкелери бар, кулундары бар. Десе көрсө болот. Мынакей, дыйкан чыгарылыш десеген болот. Достор, анда эмесе мына кабагы аттын билесиздер, Чекирдин баласы Хаймоса, көзү көр, ак бозат, мына алдыңкы бир туягы ак экен, арканкы эки туягы ак экен. Ошондо бул картаң чекирге окшошуп кетет экен да. Ошонун мүчөлөрү окшош. Өзү чабып аткан аттар окшош. Ошондо бу Лексустун шериктери экен да? Шериктери болчу. Ошол үкелери окшош шериктер. Лексустун үкелери дең. Талант ака, сиз өзүңүз качан келдиңиз Россиядан? 15 күн болуп калды. Былтыр улактарда көрүнбөдүңүз, Сезондо шаа кетип койшак көрдүм. Россиялап жүрдүңүз. Чабылбай калып кетти, өзүм огондо чабат элем. Мындан мурун берки ак бөрүнү минет болчуңуз. Ошо мени көчүргөн чабаганы саттым, сатып. Мына калды эле ушул мага ушуну эми сатып чыгайлы. Не, бу үйлөрдү баштап коюпсуз буякта. Үйгө жумшайм дең, Жакшылыкка. Жакшы. Үйүрдө кайсы аттар коюлду быйыл? Көк менен Бойко кетти, ушуна кара. Бойко менен Хаймоса дең, Атасынын акасы кетти. Эки үйүрбү? Эки үйүр. Дагы бирөө бар, ага коюлган. Кулундар жакшы эле түштүбү? Жакшы, жакшы. Канча эркек түштү ака? Көк аттан 6, Бойкодон 2 түштү. Эркектери? Эркектери бар. Үкелери бар. Болсо алам үкелерден сатабыз. Жакшы. Бойкор малдар бар, үкелери бар. Былтыр жабагынан да бирөө калган, алдагы бар. Ал кетсе жабак алам десе, чоңаланса жабагы да бар. Бар, Кудайга шүгүр. Кыскасы көп дең, Бар, дыйканчылык бизде чыгып. Бул Чекирдин линиясы Нокенге бу сиңип кеткен да булар, Нокенди Кудайга шүгүр. Нокенди ушу жарап аткан аттар ушулар да калса. Бар эле чабат чак. Өзүңүз канчанчы жылкы боласыз? 89. 89. Жаныш балбан, Жаныш ака бу чоң акаңыз? Чоң акам, эң чоң. Үкелериңизден барбы? Үкелерим 2 бар. 2. Ошондо 4 бир туугансыздарбы? Бу Чекир үйгө келгенде сиз канчада окуйт элеңиз? Ал келгенде мен 7-де окусам керек, 7-8, 2004-жылы да. Кандай ат эле? Бир кошуп айтып кетиң, кыскача эле. Чекир алар жакшы ат эле, өзүндө сулуулугу башкача болчу, чөмө мындай узун ат эле да, өтө сулуу. Бир көргөн адам жагат эле да, мындай сыммат болчу. Ошо жакшы ат экен, ошо карабактан баары, Нокенин баары ошо атты чабат. Баары эле Кудайга шүгүр. Чекир улуктан зыян көргөн жок, бар пайда көрдү, Кудайга шүгүр. Жаныш ака айтты эле.
жантөрө алмага даяр келди да. Мен Даяр. улакчы кылды ал деп. Мен деле чаап калдым ал. Чаппак адам албады. Бар эле чапкан да. Баары эле чапты. Ал. Акылдуу болчу дейт го. Бир Акылдуу эле дейт. Bir kelgen at эле да, жаралган ат эле да. Эки асыйында келген экен а силерге. Экасында келген. Ал ошо заманда интернет жок маалда чыгып калды да. Ал интернет болгондо ал атты. Азыр интернет өнүгүп кетти го. Мына бизден Урмат ака алды го чаянды. Чаян силердин үйүңөрдөн чыккан да. Чыккан ушунун. Азыр кече күнү айтты эле Жаныш ака ошо чаянды тууган бе дагы эркек тууду депчи. Мына ошо Урмат ака дагы канча 610 миңге алган эле. Мына былтыр үйүргө койду, кулундарын 100 миңден саткан. Быйыл Кудайга шүгүр эле эркек кулу түшүптүр. Талаш болуп кетти дейт. Талаш болуп кетти. Жакшаттын баласы баары жерде жакшы болот. Туура айтасыз. Баары пайда көрүп атат, Кудайга шүгүр. Баары азыр баары эле лина угуп калбады, жакшатты издеп барышпады баары эле. Мына достор, ушундай кыскача Чекирден да сурап калдык. Сен канчада окуйсуң? 8. Ушул жашта экениңиз да Чекир келген да? Ушу жашта. Мына бүгүн Нокендин Карабулак айылында болдук. Мына Жаныш балбандын бир тууган иниси Талант акабыздан ушундай маек болду. Бул өзүнүн аты. Колдон келишинче маалыматын берди кыскача. Мындайча айтканда жөн эле жүргөн ат экен достор. Көп көңүл бурулуп жанагындай минили улакка чабылбаптыр, бирок мына улагына жооп берем дейт. Акчасын 450 миңге койдуңуз ака. Ука мындай бастырчы, нарак берагын көрсөтчү буну. Кагып нарак берагын айландырып тегде. Болду, кайт. Энеси кандай бе ака? Энеси чоңбе. Чоңбеби? Чоңбе энеси. Бул дагы жетилет бул. Кудай кааласа жемдеп койсо бул. Узарып жетилip кетет. Колго жоош эле? Колго жоош. Такага турчу кандай? Такага деле жоош, баарына жоош. Негизи бул чекен уру бар жоош. Колго деле, такага деле негизи айме өнөө деле жок да. Минсең күлүк тең, а? Минсең жакшы. Мынакей достор, ушундай маалыматы болду. Буну чуркатпай эле коебуз да. Көптөр сemiz да болот. Бекер эле атты кыйнабай эле. Келип көрсөңүздөр болот. Эми Талант ака, бунун улагына кандай кылабыз? Эми каяка бунун улагы азыр сезон эмес да. Жок, мындай улагын киришин эми бир-эки жолу салынган да. Эле салынган, мындай таама эмес бул. Таама эмес. Бир-эки жолу салынды. Бул үргөчкек айтып атам, бул бош турган ат да бул. Тарбиялуу болот дең. Кимге туура келсе келесиздер. Кирбейт эмес, каяка салсаңыз ошакка кирет. Бирок тарбияны бериш керек болгондор. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.